Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекенибиздин тургундары, кылымдарды карыткан улуу элибиздин коопсуздугун бекем сактап келе жаткан кыргыз милициясы өзүнүн 100 жылдык тарыхында ары татаал жана кооптуу, ошол эле мезгилде жоопкерчиликтүү жолду басып өттү. Биз өткөндөн сабак алып, келечегибизге курч көз караш менен карап, кыйынчылыктарга моюн сунбай, чыйралып, алдыбызга койгон пландарды ишке ашыра алдык. Ошентип 2024 жыл кыргыз милициясы үчүн чукул бурулуштарды жасап, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү жакшыртып, коомдук тартипти сактоону жаңы деңгээлге чыгарууга жана элибизге сапаттуу сервистик тейлөө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн жыл болду. Ички иштер органдарынын бардык шарты камтылган 100 жаңы имаратты куруп, ишке берип, 200дөн ашуун имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрүп, элге жардам көрсөтүүгө мыкты шарттарды түздүк. Өлкөбүздүн бардык аймактарына видеокамераларды орнотуп, натыйжада 4 жылда кылмыштуулуктун катталуусу 69%, одоно тартип бузуулар 68%га төмөндөдү. Санарип багытында атайын технологиялык каражаттарды ишке киргиздик жана бул иштерди дагы күчөтүп иш алып барабыз. Эң негизгиси кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө, элибиздин коопсуздугун камсыздоого жана замандын талаптарына шайкеш келген системаны жаратууга жетише алдык. 2020 жылга чейин коопсуздук боюнча дүйнө элдеринин арасында Кыргызстан 71 орунда турса, быйылкы жылы 24 орунга чыгып, алдыңкы коопсуз өлкөлөрдүн катарын толуктады. Санарип тармагын бекемдеп, элибиздин коопсуздугун жакшыртып, өлкөбүзгө, анын ичинде жарандарыбызга зыян алып келген жаңы чакырыктарга туруштук берүү үчүн коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырабыз. Элибизге ак ниет кызмат өтөгөн сапаттуу кадрларды даярдап, санарип милиция кызматын түптөп, кибер коопсуздукту камсыздоо багытында иш алып барабыз. Өздүк курамдын иштөөсүнө жана жардам сурап кайрылган жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн дагы жүздөгөн курулуштарды жүргүзөбүз. Милицияга жүктөлгөн милдеттерди так аткаруу максатында материалдык техникалык камсыздоолорду алып, заманбап технологиялык каражаттарды ишке киргизебиз. Мына ушундай талыкпаган иш-аракеттердин негизинде мындан аркы ишмердикти күчөтүү, элибизге кызмат кылуу милдеттерин уланта беребиз. Кыргыз милициясынын багыты түз жана алдына койгон максаттары курч экендигин билдирем. Элибизге коркунучу жок коопсуз жашоо шартын калыптандырып, элибиздин алкышына ээ болууга жетебиз деп белгилеп өтмөкчүмүн. Учурдан пайдаланып, жалпы мекендештерибизди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр, үй бүлөлүк бакыт таалай жана албан ийгиликтерди каалайм. Жаңы жылыңыздар менен.